адамдын акыбалын өзгөртүп турбасачы, сөздөн тажап калат. Илим алганда да ошондой. Эмне үчүн 45 мүнөттө бирден мектеп окуучуларын сыртка чыгарып турат? Акыбалды өзгөртүп туруш керек. Илим алуудагы биринчи лайфхак ошол, тажап кетпеш үчүн ортосунда пауза болуш керек. Жок дегенде ордуңду өзгөртүп ал. Экзаменин алдында эртеден кечке бир жерде отуруп алып окуй бере турган болсоң тажап кетесиң. Адам бир түрлүктөн тажап калат. Күнүгө бирден тамак жесең канчалык жакшы көрбөй көңүлүң калып калат. Аны кыргыз айтып коет, тамактан танып кетиптир деп. Ошон үчүн акыбалды өзгөртүп тур, анча-мынча достор менен сүйлөшүп тур, анча-мынча чай ичип тур, анча-мынча кофе ичип тур, анча-мынча басып кой. Бул дененин кыймылы менен акылдын кыймылы аралашып туруш керек. Мен жакында умрага барып келдим, бир нерсени байкадым. Таваф деп коет, баргандар билет. 7 жолу айланасың, 7 жолу айлангандан кийин 2 рекет таваф намазын окушуң керек экен. Бул деген сөз басып бүткөндөн кийин урухты ишке салат экенсиң. Урух иштеп бүткөндөн кара денени ишке салат экенсиң. Ошол сыяктуу акыл менен дене алмашып иштеп туруш керек. Анын арасында урухты да иштеп тургула. Жаратканга кайрылып, тобо кылып, шүгүр кылып, анча-мынча катар кетирсеңер ошол үчүн жараткандан кечирим сурап, бул өтө маанилүү нерсе. Карагыла, асман, жер, жылдыз, планеттар айланып атат, бул дүйнө бар. Биздин кан айланып атат, биз тирүүбүз. Ошол сыяктуу адамзат азыр айланган заман. Ким айланбаса утулат. Кыргыз бекер айтпайт, атаң барда эл тааны, атың бар жер тааны деп. Ошон үчүн мен силерди куттуктагым келип атат. Эмне үчүн? Анткени бул жерде ийгиликтүү адамдар отурат. Ийгиликтүү деген сөздү көп айтыңыздар. А дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Же болбосо а дегенде жакшы сөз болот, андан кийин жакшы кез болот. Мен кантип чет өлкөгө барганмын? Биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун Фудзиямада Кадыр түн деген чыгармасын окуганмын. Фудзияма деген эмне деп аябай кызыкканмын, көрсө бул Япониядагы тоо экен. Азыркыдай YouTube жок, азыркыдай Instagram жок, азыркыдай интернет, Google, ChatGPT жок. Ошону китептен билгенмин тоо экендигин. Анан маңдайымда бир тоо бар болчу, айылда. Ошону Фудзиямада элестетип алып, кой кайтарып чыкчубуз, уй кайтарып чыкчубуз, бада деп койчу, ооран деп койчу, ойноп чыкчубуз. Кой кайтарып отуруп, өзүмдү Фудзиямада элестетип ташкулатып ойногон эмесинде. Көрсөм мен Фудзиямага ошондо биринчи жолу чыккан экенмин. Болгону бир 10 жашымда. Арадан 20 жыл өткөндөн кийин мен Японияга бардым. 20 жыл мурда оюм кетти, 20 жыл кийин боюм жетти. Ошон үчүн биринчи тилегим ушул кыялдангыла. Ким президент болосу келсе, президент экенде да ойногула. Ким депутат болосу келсе, мен парламентте баратам да ойлогула. Адам өзүн окшоштура бериш керек. Мен Дезрейл деген Англиянын премьер-министринин өмүр баянын окуганмын. Кичинекей кезинен баштап өзүн премьер-министр ойлочу экен. Кимге окшосоң ошондой болосуң. Бирөөнү турай берсең, ошонун сыпаты сага келип калат. Ошон үчүн бирөөнү тураган тура эмес, өзгөчө бирөөнү шылдыңдап турабаш керек. Муса деген пайгамбар болгон билесиздер, Азирети. Ошону турап фараондун бир шуту болгон. Фараонду күлдүрчү экен. Ошентип отуруп акыры Мусаны ээрчип кеткен. Эми караңыздар, бул Япон кереметин сыры деген чыгармамда ошол Фудзиямага чыкканым бар. Бул китепте турат. Мен аягында ушуну берем, ушул китепти араңарда жакшы отургандарга, баш мынтип отургандарга дедим, эми кантип баары мынтип отурсаңар мен кыйналып калам го. Ошо жел отура бериңиздер, мен көзүңүздөрдөн билейин. Сиздер менин сөзүмө уңуңуздар, мен сиздердин көзүңүздөрдү карап турайын, макулбу? Бирок аялдардын көздөрүн карабайм. Бул өтө маанилүү, анткени көз сакташ керек. Анан эми анча-мынча нерселерди айтып берейин. Мен Капырагай абдан жакшы айтты. Биринчи, ким эгер адамга рахмат айтпаса, ал Алла Таалага да рахмат айтпайт. Элчибек, Кубат силерге чоң рахмат. Жөн деле жүрсөңөр болот эле, мындан бир киреше деле таппайт экенсиңер. Бирок балдардын окуусуна, билим алышына салым кошуп атасыңар. Эң чоң инвестиция бул билим. Айтып берейин эмне үчүн? Капырак айткандай айтайынбы? Айтың. Ушуну эстеп калыңыздар. Капырагай бир сөз бар го, внимание дейт. Биринчи илимди, билимди тап, анан илим, билим аркылуу башкасын табасың. Биринчи илим, билимди тап, илим, билим аркылуу башканы табасың. Ошон үчүн силерге чоң рахмат, жигиттер. Уюштургандарга эбепке себеп деп коет. Силер себеп болбосоңор бул иш-чара уюштурулбайт эле. Бул бир. Экинчиден, балдарым, кыздарым, кимге рахмат айтыш керек? Бул жерде аталар, апалар отурат. Эгер булар туура багыт бербегенде, туура инвестиция кылбаганда, туура кеңеш бербегенде, балам аны эмес муну кыл, муну эмес тигин үйрөн дебегенде, бул жерде отурбайт элеңер. Эң өкүнүчтүү ушул, ата менен апаны бар кезде кадырын билбейт экенбиз. Азыр отурат. Бул алтын эмес, күмүш эмес, ата менен апа отурат. Бирок бир кез келет ушул ордудар бош калат. Ошого чейин сыйлап калыш керек, кадырын билип калыш керек, рахмат айтып калыш керек, колунан 5 нерсени өп калыш керек.
Менин бир досум 2001-жылы Польшага кетти. Ал мезгилде чет өлкөгө чыккан аябай сейрек болот эле. Азыр эми чет өлкөгө баары чыгып калды. 2001-жылы чет өлкөгө кеткен адам Марска учуп кеткен деле сөзүлөт эле. Ошондо менин Улан деген досум Польшага өтүп калды, бир жумалык, 2 жумалык курска. Аны айтып калдым, атаке, Улан досум Польшага кетти окууга десем, эмне үчүн Нуржигит кеткен жок деп койду. Бир ооз гана айтып койду. Ошондо ушундай тилек кылдым. Атам мен чет өлкөгө барганымды көрсө экен, ошого жетсем экен, сыймыктансам экен. Мен биринчи жолу чет өлкөгө чыкканга 3 ай жетпей атам дүйнөдөн өтүп кетти. Бирок атаңар апаңар бактылуу экен. Алар азыр силердин Кытайга баратканыңарды, Италияга баратканыңарды көрүп, билип, туугандарга мактанып жүрөт, досторго мактанып жүрөт. Менин балам өттү, максатына жетти. Эми аталар менен апаларды уят кылбагыла. Барганда да жакшы окугула, өскүлө, өңгүлө, Кыргызстанга жакшы менталитет, жакшы маданият, жакшы адаттарды алып келгиле. Мен силерге ишенем, балдарым. Мен силерге ишенем. Адам бардыгы табиятынан бизнесмен болот. Адам өзүнүн пайдасын ойлогондо гана бирдеге кызыгат. Эмне үчүн биз эл аралык билим алууга кызыгышыбыз керек? Мен жакында Ташкентке бардым, адегенде Самаркандка бардым. Самаркандтан тез жүрчү поезд менен Ташкентке келдим. Ташкентке келгенде мен Ташкентте эч кимди эле тааныбайт. Бирок джип турат, джиптин ичинде бир адам, 2 адам турат. Поездден чыккан жерде тосуп алышты. Сахи Анакияев деген бир жигит. Ал Москвада да окуду, чет өлкөлөрдө да окуду. Ошол жигит азыр Өзбекстандагы эң мыкты 3 банктын бирөөсүнүн башчысы. Аябай ийгиликтүү жигит. Мен мунун сырын айтып берейинби? Анткени ал экөөбүз Японияда чогуу окуганбыз. Биринчи сыр ушул, эгерде сен чет өлкөдө окусаң, бүткүл дүйнөдө досторуң болот. Талас, оош, анан кийин бир колот, бир коктудан эмес, бүткүл дүйнөдө досторуң болот. Мен жакында Бакуга бардым. Депутат катары 2 жолу бардым. Ал жакта да тосуп алды. Элчин Ризаев деген, экөөбүз Америкада чогуу окуганбыз, бир бөлмөдө жашаганбыз. Ал кетип атып айткан, Нуржигит, сен менен ар бир жашаган 1 жылыма 3 жыл кошуш керек, анан мага за вредность сүт бериш керек да. Себеби мен кичинекей бала элем, ал менден бир 7 жаш улуу болчу, эркелейт элем, мойнун кайрыйт элем, тийишип качат элем, кыздардын көзүн уят кылат элем, прикол, пат, жана эмне деген бар эле, пранк. Өзү жоош бала болчу, я убью тебя, Нуржигит, деп коюп жүрө берет эле. А бирок ошол айтканда сени менен жашаган 1 жыл мага за вредность 3 жылга эсептелиш керек, анан сүт бериш керек мага деп. Бирок ошол ушунчалык сагынабыз, анткени жыт сиңишкен, сапарлаш болдук, кадамдаш болдук, бул өтө маанилүү нерсе. Эми чет өлкөгө барганда дагы сыпаттарды үйрөнүп келесиң, агай, сонун нерсени айттыңыз, менталитетти үйрөнүп келесиң, ошого даярданып барыш керек. Мисалы мен жакында Арабияга бардым. Арабияга барганда алар өтө көп колдонгон бир нерсе бар экен. Көрсөтөйүнбү? Бирдек болсо эле мынтип берет экен. Ушинтип коет экен, машинаны сигнал берсең деле мынтет. Кеттикпи деп, таксист сени отургузуп алган. Шашылып атасың, шашпай отура берет. Экинчи, үчүнчү клиентти күтүп, кеттик десең сен мынтип койгондай. Бул аларда сабыр кыл, күтө тур деген эле сөз экен. Ошону Кыргызстанга үйрөнүп келбеш керек. Эгерде бизде бирөө ушундай кыла турган болсо, өзгөчө аркадагы бирөө сигнал бергенде түшүп алып туруп ушундай кылып көрчү, ал дагы түшөт, кимди кыстырып атасың деп туруп, бизде билесиңер, дарылы муштум иштеп кетет. Ошон үчүн үйрөнө турган нерсе бар, үйрөнбөй турган нерсе бар. Кыргызстандан баргандар ал жакта мигрант болуп иштей албайт экен. Эмне себептен дегенде, арабтар аябай урой мамиле кылат экен колундагыларгачы. Аны кылып кой, муну кылып кой, мойнуңду жылып койм, тиги бул тез-тез. А кыргыз аны көтөрө албайт экен да, бир жолу бир арабты уруп таштаптыр. Сабап таштап, ошондон кийин кыргыздарды алышпайт экен. Ошого барар жердин менталитетин үйрөнүп коюп, чужой монастырь собственным уставом адам кирбейт деген бир сөз бар. Эстеп калдыңыздарбы? Ошондой нерселер бар. Япониядан бир деген үйрөнүп келгенмин. Ал жакта менин Надия деген курсташым экөөбүз чогуу барганбыз 2007-жылы. Анын Алияр деген баласы болгону 8 жашта болчу. 8 жашта болчу, элестетип бар, ал орустун 33 тамгасын үйрөнө элек мезгили. Ошо мезгилде Японияга апасы менен барып калды, Япон мектебине кирди. Ал жакта орус мектеби жок. Англис тилдүү мектеп аябай кымбат экен. Эми элестетип көр, бала японча билбесе, окуганды деги билбесе, кантип окуйт? Кантип чечти япондор? Мен аябай таң калганмын. Орусча билген бир аялды табышыптыр. Ал мектепке тиешеси жок. Эртең менен келет, Алиярды алат, барат, чогуу отурат, кечке түшүндүрүп берет, которуп берет, кечинде алып келип таштап коет. Ошентип Алияр бир аз японча үйрөнгүчөктү, япон тамгалап үйрөнгүчөктү, 1 жылга жакын Алияр менен өмүрүн өткөздү ошол. Улам келип акчасын берели десе албай коюптур. Көрсө аларда волонтердук дух деген бар экен, адамдарга жардам берүү сезими бар экен.
Бизде айтып коет, балким акча алган жок, бирок ак бата кетти. Кудай кааласа укум тукуму жаман болбойт, ден соолугу чың болот, тилектери кабыл болот. Ошондой волонтердукту үйрөнүп келели. Жалаң эле акчага иштегенде биз алдыга кете албайбыз. Мына мен үйрөнгөн дагы бир нерсе. Эми караңыздар, мен ушул Алияр жөнүндө айткым келди. Анан дагы бирдекени силерге тапшырайын. Эми агай көп нерселерди айтып койду. Мен агайга аябай рахмат айтам, анткени агай айтып койгондон кийин мен кайталагым деле келбей атат. Повторение мать учения деген бар, бирок аны кийин өзүңөр эстейсиздер. Мен дагы бирдекени айтайын. Балдарга бир жакшы сөздөрдү айтыңыздар да, Кудай кааласа сен Гарвардда окуйсуң деп ишенип кое бериңиздер. Мен чет өлкөгө качан чыгам, анткени я окончил школу в селе. В нашем селе не было ни одного русскоязычного человека. Я не владел ни русским, ни другими языками. Когда переехал в город, что русский, что английский для меня было одинаковым. Иностранным языком. Я не понимал, не владел. Вот поэтому я завидую тем людям, которые освоили иностранные языки. Тем более китайский считается одним из самых сложных языков мира. Люди, которые вообще решились заниматься этим делом, изучать этот язык, они по натуре герои. Аплодируйте сами для себя. Чоң рахмат. Шын мисалы мен кичине үйрөнүп көрөйүн дедим, чаң, мурдуң баардыгы иштеш керек экен да, биздин бул чоңдар ага көнбөптүр. Бирок ошого тартынбай келген силерге чоң рахмат. Канча тил билсең ошончо адамсың. Эми ал жактын жакшы сыпаттарын алып келиңиздер. Анан мен айтайын дегеним, мага Руслан деген бир байке айткан да. Мен чода сезип атам, келечекте сен чет өлкөлөргө көп чыгасың деп айткан. Анда мен чет өлкө эмес, Оштон чыга элек болчумун. Ошого ушундай мага жакты шедириң деп калдым, өзүм элестетип жүрөм. Бирде Италия, бирде Америка, бирде Польша, бирде Германия. Кудай таала ошо өлкөлөрдүн ар бирине барышты мага насип кылган экен. Мына жакында эле 6 мамлекетке барып келдим, Ватиканды кошкондо. Учуп бардык. Германиянын ичинде Гамбург, Франкфурт, Берлин, якта Ворен деген бар экен. Андан кийин Литвага учтук, Литвадан Финляндияга учтук, Финляндиядан кайра Словакияга учтук, Словакиядан Италияга, Сардиния деген өзүнчө эле. Сардиния Италиянын баткени экен. Баткени келгендер барбы? Чында баткени бир өзгөчө адамдар, мындай кичипейил, жумшак, ошол сыяктуу экен да. Анан барган мезгилде анан эң акырында Ватиканга бардык. Ватикан деле өчө мамлекет да. Ошол жакка барганда салыштырып көрдүк. Ошол жакта жүргөн кыргыздар да кайсы өлкөдөн болсо ошолорго окшошуп калыптыр. Мисалы, Германияда кыргыздар мындай болот экен. Саламатсызбы? Бияқасыз. Саламатсызбы? Италияда кыргыздар, кандай жакшы, мисалы жакшы, амансың го, тынчсыңбы? Себеби италияктар өздөрү ошондой болот экен. Мисалы немистер адам менен берилишип, жыт сиңишмей сайын сырдашпайт экен, сүйлөшпөйт экен. Ал эми италиялыктар болсо, жолуккандан баштап эле атаң апаң кандай деп сурай берет экен да. Өз сенин атаң апаңды көрө элек. Көңүлүң үчүн ооба макул деп деле кое берет экен. Мындай ушунчалык барлашкан жакшы көрөт экен. Мен Японияда жүргөндө бир түрк бала япон кызга үйлөнүп алыптыр. Эгер Японияга бара тургандар болсо, японкаларга үйлөнбөгүлө настоятельно рекомендую. Себеби алар биздин менталитетке такыр тура келбейт. Ага карап туруп, кашың карлыгаштын канатындай, оозуң оймоктой, мурдуң комуздай, жүзүң панардай, өзүң жанардай красавица мен десең түшүнбөй эле калат, эмне деп атасың дегендей ичинде. Ал түрк дагы мындай сөзгө бай эмеспи? Японкага үйлөнүп стресс болуп жүрөт экен, айтып атпайбы? Булар дейт, комплиментти түшүнбөйт дейт. Итальянкаларга күнүгө жаңы комплимент айтып туруш керек дейт. Кечээ комплиментиңди бүгүн айтсаң айтпайт дейт. Муну кеч айткансың, бүгүн жаңы сөздөрдү айт деп айтат дейт. Кыргыздар экөөнүн ортосунда примерно. Бирдеке десе окшоштурбачы деп коет биздикилерчи. Эркектер жалган комплимент айтса деле ишенип койгулачы. Конечно, алдадым деген бойдон сүйүнгөн бойдон кетет. Бирок айтылган нерсе бара-бара чындыкка айланып кетет экен. Туурабы? Мына күлүп атышат буякта. Китеп сиздики. Аягында берейин. Эркек тарбиялаштын деле жолу ошол. Эркек эгерде жымот болсо эмне деп айтыш керек билесизби? Анча-мынча чочуп кетип 100 сом берип койсо, менин шедрим деп коюңуз эле. Ты мой щедрый, аябай көйсүң, сурасаң баарын бересиң, эч жок дебесиң десе, эркек ошону доказать келет. 1000 сом берейинби дейт. Кийинкиде дагы эмне керек дейт мындайчы. Ошон үчүн а дегенде сөзү, андан кийин өзү ушундай жол менен тарбиялалы. Анан эмне үчүн эл аралык агай айтты, карьерага бул аябай маанилүү нерсе. Диплом, Кытайдан алган диплом менен Кыргызстандан алган дипломдун эки башка таасири бар. Эми моюнга алыш керек, Кытайдын эл аралык таасири канчалык болсо, окуу жайлардын таасири да ошончолук болот. Дүйнөдөгү эң мыкты 100-дүн арасында Кытайдын бир топ окуу жайлары бар, Кыргызстандыкы жок. Бул бир. Экинчиден азыр Кытай барго эң көп англис тилден кийинки сүйлөнгөн тил болуп баратыптыр. Англис тилден кийинки кызыктуу тил болуп бараттыр. Анткени экономика өнүккөн сайын, таасир өнүккөн сайын, бизнес кеңейген сайын ошол элдин кадыры тил өсө берет экен.
Ушул тилди тандагандар адашпайт. Жаныбыздагы тил. Бул жакка кийин бизнес кылсаң да болот. Миллиарддык рынок. Ошон үчүн эң туура тандоо. Италия да ошондой. Италия бул Рим империясынын мураскорлору. Ага эң кызык, мен Италияны мактай баштаганда бирде Италияга бара тургандар кол чапкан жок, Кытайга бара тургандар кол чапат. Бул айкөлдүк. Ошол жагы бар. Анан ошон үчүн карьера кылганда азыр глобализация. Кайсыл жака барсаң дагы дипломуңа карайт, илимиңе карайт, билимиңе карайт, тилиңе карайт, дилиңе карайт. Бул өтө маанилүү нерсе. Экинчиден агай кругозор, не болсо деле азыр ийгилик десе эле акча тапкандарды айта баштадык. Мынча акча таап коюптур. Акчасы болсун, илими, билими болбосун, ал жок эле адам. Алла Таала байлык берсин, бирок өзүнөн алыстатып койсо, акыл бербесе кыйын эле. Ошого мен айтам, Титан деген чыгарманы окусаңыздар, Финанс деген чыгарманы окусаңыздар, Теодор Драйзер. Ошончо бай болсо да акча өктөр катарына кабыл албайт, анткени талаптарга жооп бербейт. Ийгилик деген эмне бул? Илим, билим. Карасаңыздар, байлык маанилүүбү, илим маанилүүбү дегенде бир акылман айткан экен. Байлыгың көбөйсө, касың көбөйөт, илимиң көбөйсө, досуң көбөйөт. Бул бир. Байлыкка өкүм чыгат, илим менен өкүм чыгарасың. Байлыкты берген сайын азаят, илимди берген сайын көбөйөт. Илим сени коргойт, байлыкты сен коргойсуң. Байлыкты көп адам жанында акмактар топтолот, илими көп адам жанында чынчылдар топтолот. Ошон үчүн байлык алданып калбайлы. Илим, билим, илим, билим. Сен сүзүп баратасың. Кудай бетин ар кылсын, кеме чөгүп кетсе, деңизге сүзүп, секирдиң да кутулуп кеттиң. Сен менен эмне калса, ошо гана сеники, кемеде калган сеники эмес. Айтайынбы, кемеде сенин долларың бар эле, алтының бар эле, күмүшүң бар эле, мал жаның бар эле. Эгер чөгүп баратса, мен долларымды куткарышым керек дебейсиң, шубамды кийип алайын дебейсиң, үстүңдөгүнү чечип алып туруп секиресиң. Анан жээкке чыгып кутуласың. Ошондо сен менен калса, эмне калса ошо сеники. Эмне калат? Башыңдагы акылың калат, жүрөктөгү ыйманың калат, уятың калат, адебиң калат, кадырың калат, атың калат, затың калат. Ушуларга инвестиция кылалы. Ошого Кыргыз бекер айткан эмес. Байлык дейт, эрип кеткен муз, бийлик учуп кеткен куш, ал эми илим, билим, жакшы укум тукум аркада калган из. Илимди болобузбу? Дагы бир нерсе. Мен деле агайга окшоп айтып койчу, мен деле даярданганмын. Ойлобогула, мындай өзү эле сүйлөп атат. Автоматический режиминде элечи. Ошо жаңы достор, жаңы маданият. Мен жапон мисалдарын айтып бербедимби? Анан ынтымак, тынчтык кагай, эл аралык билим аябай маанилүү экен. Мисалы, кайсы өлкөгө барсаң, ошо өлкөгө болгон бир сүйүү пайда болот. Кыргыз бекер айтпайт да, бир күн даам таткан жериңе 1000 күн салам айт деп. Анан бир декен айтайын, барган жердин жаман жагын айтпай келиңиздер. Кыргыз ушундай экенбиз да, жаман жаган укса, алар деле бизде эле экен го деп сүйүнүп кетет экенбиз да. Ошон үчүн Япон керемет сырында бир дагы япондордун жаман жактары жок, жакшы жактары бар. Мисалы, япондордун бутун тебелеп алсаң, сенен кечирим сурайт. Неге? Себеби бутумду мен туура эмес жерге коюп алыптырмын. Алардын ою башка. А бизде эмне көзүң жокпу деп баштайт го. Арык болсо деле жүрчү сүйлөшөлү. Азыркы жаштардан корком. Сүйлөшпөйм дагы, көзүм дагы бар, кечирип кой деле кетип калбасаң, башка жолу жок. Мен япондордон ошону үйрөндүм. Япондордун ушундай кичпейилдиги бар. Анан аркамдан машина менен келатат, мен тоодо велосипед, аркамга бирөөнү учкастырып алгам. Велосипед учкастыруу деген аларда жок экен, бул мыйзам бузук экен. Тоодон түшүп келатам. Алдым боп-бош, аркамда тоонун кырына чейин пробка. Бир дагы япон сигнал баскан эмес. Аны ойлоп коем, Кыргызстанда болгондо өлдүм эле. Сигналда басылмак, сөгүп өтмөк, анча-мынча түшүп алып урмак дагы. Мен мынтип карап коем, көзүмү да карашпайт, бирок ушу жыгылып калбаса экен деп аяп келип, мен бурулганда зу деп ана машиналар козуп кетти. Мен көп сыпаттарды үйрөнүп келдим япондордон. Жардам бере албаса дагы, мындай жолдо баратканда бирдеке сурасаң, сокана, хай, вакаримашта деп бияктан сурап, андан сурап, а бизде, мынаны билесиңби деп чет өлкөдө сураса. Мынтип койгондар бар дагы, мындайчы. Айланан жардам берип кой, мусапырдын батасы, кичине жүрөгү жылып калсын, бата аласың. Ал бир байкуш, байкуштардын батасы бар го, сөзсүз тиет. Аны качан билесиң? Чет өлкөгө чыкканда билесиң. Сен да мусапыр болосуң. Мусапыр болбой сен мусулман болбойсуң деген сөз бекер эмес экен. Ошон үчүн суранат элем, эч качан жаман жактарын айтпай келиңиздер. Анткени жаманды айтпай жоёлу, жакшыны айтып жаялы. Эмне деген сөз бар экен? Кайталап коюңуздарчы. Жаманды айтпай жоёлу, жакшыны айтып жаялы. Анан дагы бирдекен айтайынбы? Жашап кеткен көрөнөсүң да ал жактачы. Ал жакта апаң жок. Эчтип кетер энең жок. Алаңдасаң атаң жок. Сурай коеюн десең досуң жок, кошунаң жок. Кошунаңда бир Кытай болот, чыгып алып акча бер десең деп, эмне дейт? Айнып калган бирөө дейт да, туурабы? Ошон үчүн кантип акча табышты үйрөнөсүң, кантип акчаны экономдошду үйрөнөсүң, тамак жасаганды үйрөнөсүң айла жоктон. Мен Японияда тамак жасаганды үйрөнгөнмүн, жумуртка куурганды үйрөнгөм.
Анан жок дегенде адамдар менен келишим түзгөндү үйрөнөсүң. Өзбек туугандар тамакты аябай жакшы жасайт. Менин кошунам өзбек болчу. Мен айтат элем, бүт продуктыга мен барып келейин, тамакты сен жаса. Ал с удовольствием жасап берет эле. Ошентип отуруп мен бир кызматта, ал бир кызматта. Ошентип жашаганды үйрөнгөнбүз. Бирок азыр кайра унутуп калдым, аялым дайым сурай берет. Японияда ачкадан өлбөй жүргөнүңүзгө мен таң калам депчи. Өткөндө бир айга ошко кетип калса, келгичекте бир да жолу газды жандырып атырмын. Холодильникте не болсо ошону жеп бүтүп турмун, андан кийин эле анча мынча сыртка чыгып тамактанып турмун. Убакыт болуп калган окшойт, э? Жаныма келип туруп калсаң эле жүрөгүм түшүп атат. Эми мындай кылалы. Не кылыш керек? Барып окуганда анча мынча лайфка кайтсам болобу мен дагы? Айланайындар, эртерээк жатып, эртерээк тургула. Азыр айтпасын бир сөз бар агай. Адамга эң кыйыны, силер айтып койгулачы, күн сайын азыр өзгөртүп коюш керек. Адамга эң кыйыны күн сайын эрте жатуу болуп калды азыр. Карасаң, түндө иштериң бүткөн, өзү 10:30 жатсаң болот, бирде деле жүрөсүң, эчтеке кылган жоксуң. Болгон телефон чукулайсың, аны менен сүйлөшсөң, муну менен сүйлөшсөң, өзүң кыйнап эле турасың, жыгылайын деп, бирок жаткың келбейт да. Болду, мелатонин иштелип чыкпайт, сенин мээң функцияң мурдагыдай иштебейт. Эртеси турсаң деле күнүң берекелүү болбойт. Ошон үчүн мага бир мектепке барсам айтты, бир гана сураныч, балдарыңды эрте жаткызып бер, калганы бизден деди. Ошон үчүн балдарым эрте жаткыла, анан эрте ойгонгула. Эртең менен жашоонун берекеси болот. Окуп жатарынан да окуп койгула, уктагандан кийин ошол уйку окугандарыңды эсте сактап калат экен. Анан кийин эрте менен туруп да окуп койгула. Багымдатан кийин окуган жакшы, шамдан кийин окуган жакшы. Эки учурда окуш керек. Сүйлөштүкпү? Эрте жатып, эрте турабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, Ишенбай Абдыразаков деген агай болгон, аны унутуп баратабыз. Ошол киши мага айткан Японияга баратканда. Кыргыздардын жаман жери дейт, өздөрү менен өздөрү жолугуп, өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп, өздөрү менен өздөрү ичип тамак жеп жүрө берет экен. Колдон келсе кыргыздар менен үнтөгөп жүрбөңүздөр. Жумасына бирден жолуксаңар болот. Ошол жактан дос тапкыла. Филиппинден болобу, Америкадан болобу, Франциядан болобу, Кытайдан болобу, ошол жактан дос тап, ошолордон үйрөнгүлө, ошолордон акыл уурдап келгиле. Бул экинчиси. Кыргыздарды биякта деле көрөсүңөр. Үчүнчүсү, спортту үйрөнүш керек. Мен айкидо менен машыкканмын. Каратенин кара кур ээси болдум. Жөн убактымды кетирген жокмун. Төртүнчүсү агай, соцсетте отурбай эле койгулачы. Соцсет бул виртуалдык реалдуулук. Ошол жакка барып агай Кытайды, Японияны, Италияны көрбөй келгендер бар. Эмне? Эртеден кечке соцсетте отуруп. Реалдуу жашоону көр, Колизейди көр, Кытай дубалын көр. Ал жакта тарыхый жайлар бар, жаратылыш бар, адамдардын бир мурас, жана ЮНЕСКОнун мурастары бар. Ошолорду көрүңүздөр. Көз менен көргөн такыр башка. Ишенбесеңиздер, кечирип коюңуз, эми сүрөтү башка, жүзүм сүрөт башка, жүзүмдү жеген башка. Сөзү башка, сүрөтү башка, акыйкаты башка. Өлкөнү көрдүңбү? Көзүң менен көрүп келе, такыр башка нерсе. Жытын жытта, колуң менен кармап көр, анан соцсет алдап коет. Азыр балдар зоопаркка барса да таң калбай калыптыр. Эмнеге билесизби? Себеби жирафты көрсө деле таң калбайт, арстанды деле көрсө калбайт, анын бардыгын TikToктон көрүп олтурат. Үйгө кетели чата дейт экен, кызыкпай калыптыр. Азыр таң калтырыш кыйын болуп калды. Биздин убакта болсо, танкага окшош таш деп сүйнө берет элек, туурабы? Мага карап туруп, мына маймылга окшош деп элечи, колубузду вуң деп эле бирдемелер жасап алып. Азыр таң калыш кыйын болуп калды. Ошактан барыңыздар дагы таң калып келип, анан бизди да таң калтыргыла. Анан дагы бир нерсе, тамак адал болсун, сураныч. Эми алка баратасыздар, көрүнгөндү жей бербегиле. Адамдын тамагы бузулса, пейили да бузулат, жүрөгү да караят. Канча да адал арамды үйрөнгөн элбиз. Адалды издеңиздер, азыр бүт жерлерде адал тамактар бар. Такыр болбосо банан жеңиздер, такыр болбосо балык алып тамак жасап жеңиздер. Болбосо жумуртка турат. Анан эми келип алдык, ачка калмак белек деп актанып алып туруп жей бербеңиздер. Арам барго адамды жакшы кылбайт. Муну бир туягырчы деген айткан экен. Кыямат жакын калганда, ыйманды билбейт жакының, жеңил ой болот катының, арам тамак ичип жеп ажырайт эстен акылың деп. Кыйын замандарда кыргыз ата энесин таштаган эмес. Азыр көрүп атасыздар карлар үйүндө эмнеге арам жегенден болуп атат. Суранам, ушуга аябай маани бериңиздер. Аталар, апалар ушу жагын контролдоңуздар. Издеген табат, издебеген шылтоону табат. Мен суранам, ушул арам адалды билип, адалдан кол үзбөңүздөр. Анан 3 риск бар. Кандай рисктер экенин айтып берейинби? Биринчиси. Бир чоң риск бар. Ал эмне деген риск? Адам илим билим алганда текебер болуп кетет, эгер ыйман болбосо. Бияка келип алып, мен Кытайда окугам, мен Италияда окугам, кто ты такой дебеңиздер.
Адамды сындырған нерсе текебердик Алла Таалага жакпайт. 4 нерсе текебер кылат. Биринчиси байлык текебер кылат. Экинчи бийлик текебер кылат. Үчүнчү күч кубат, 4-нчү анан билим текебер кылат экен. Мен билем, бул билбейт. Ким билет келечекте ал ким болот? Мынага айтып атпайбы, мен Шыбакзардан келгенмин, алыстан келгенмин. Бул кичпейликтин белгиси. Биз агай билгендин 10-1 билебиз, кеп мына ушунда. Билбейм деген адам өсө берет, билем деген адам аркага кете берет. Жашоонун мыйзамы ошол. Ошон үчүн текеберденбеңиздер. Канчалык мен билбейм десең, ошончолук Алла Таала сага билимди бере берет экен, эшикти ача берет экен. Мен билем дегенден күндөн баштап аркага кетесиң. Ушага ишен. Анан дагы бир текебердик бар экен, бул сулуулук экен. Мен сулуумун, ал тварь, ал урод дебеңиздер. Бир вирус кирсе, же бир кырсыкка түшүп болсоң, ошо сулуулуктан эчтеке калбайт. Болбосо каарылык бар, оору турат. Ошого эч качан мактанбайлы. Сен жакшы, мен жаман, сен буудай, мен саман. Кайталап койгулачы сөздү. Сен жакшы, сен буудай. Мына ушуну айтып берели. Сен бийик, мен пас, сен алтын, мен таш. Бирөө өзүң жогору кое бер, Алла Таала сенин даражаңды көтөрө берет. Анан дагы бир риск бар. Ошакта калып кеткендер бар да. Кыздар сураныч, ал жака турмушка чыгып кала бербегилечи. Кыргызга билимдүү апалар керек, кыргыздан төрөй турган. Сонун кыздарыбыз илим билимди алды, даяр болду, анан Кытай менен, итальянс менен жашап калып, ошолордун балдарын тарбиялап берсе, эмне үчүн Капырагай аталар мектебин ачкан жок, энелер мектебин ачты. Эне кандай болсо улуу ошондой болот экен. Ата болгону улуу тарбиялайт экен, эне улутту тарбиялайт экен. Ошого мен суранам, илим алган кыздарыбыз, билим алган кыздарыбыз бул жака келиңиздер. Анан алар келиш үчүн биздин жигиттер ошолорду ошол жакта жүргөндө карап жүргүлө, анан такыр бирөөгө тийип баратса, мен деле турам го деп айткыла. Мен алайынчы эми. Ойлонуп калсам, мен телефонумду берип койгула, же Инстаграмдан чыккыла, мен аны ынандырып берем, куда каласың. Биякта атасына, апасына өзүм куда болуп барып берем. Ар бир ата эне апа араңарда бар, ошол жакта кызым кала берсин деген эч ким жок. Кайра келсе экен, ошол жактан накар чакар болсо экен, небере чөбүрөмдү ошол жактан жыттасам экен деп отургандар. Ошого дуа кылыңыздар. Анан боло берет, что такое, сейчас это новые времена дебеңиздер. Кыргыз аз эл, ар кимге сиңип кете берсек жок болуп кетебиз. Эгер Кытайда көп болгондо айтат элем, ошол жакта калып калгыла, бизге жер керек, эл керек. Сүйлөштүкпү? Анан дагы бир нерсе. Мен Италияга бардым. Ал жакта кеч үйлөнөт экен. Кеч үйлөнөт экен. Кеч үйлөнгөндүгүнө байланыштуу биздикилер деле жакшы токой кыздар жүрөт, 29-30га чыгып калыптыр. Ошолордун таасири өтөт экен. Мен айттым, биякта негиздейм, эгер тапсам, келесиңер десем, келем деди. Ошон үчүн 35-тен 32-ден өткөн бойдоктор болсо мага тизмени бергиле, сонун кыздар бар Европада. Ага, экөөбүз деле жеңенин кызматын аткаралычы. Эмне үчүн азыр үйлөнүп кеч деп атат? Ортомчуларга баары болуп калыптыр да. Мурда жеңелер тааныштырып койчу экен. Азыр Аксунун башы жошо болсун, эмне болсо ошо болсун, мага десе картайып, карадал бойдон өтүп кетсин дегендер. Андай кош көңүл болбойлу. Мунун кызы бар, мунун баласы бар, жок дегенде эпке себеп бололу, ак никеге себеп болгондор өтө бактылуу болот. Аллага жага турган ич. Анан дагы бир нерсе, тилди унутпаңыздар. Мен өкүнгөнүм ушул, азыр мен өзүм айылдан келген, бирок бир аз акценттен болсо деле орусчам жакшы эле, орусча эле сүйлөйүн дегенмин. Бирок өзүбүздүн мекенибиз экен. Агай корого чыксам, бүт кичинекей балдар кыргызча билбей калды. Атасы апасы сүйүнүп атат. Менин баламдын тили англисче чыкты, менин баламдын тили орусча чыкты. 1000 тилди бил. 70 элдин тилин бил, 70 элдин дилин бил, бирок өзүңдүн эне тилиңди унутпа. Тил жоголсо эл жоголот. Мен деле окудум, Японияда окудум, тилин үйрөндүм, Америкада окудум, тилин үйрөндүм. Мен деле Польшада, Австрияда, Германияда, Литвада, Турцияда, Кытайда кыска мөөнөттүк курстардан өткөнмүн. Бирок өзүмдүн тилим мынчалык кымбат тил жок. Алла Таала бизди бекерден кыргыз кылып жараткан жок. Тилди да, элди да, мекенди да аманат кылып берди. Эгерде кааласа, бардыгыбызды бир эле улут кылып коймок, баарыбыз деле англичанин, арабча, орус кылып коймок. Ошон үчүн өзүңдүн тилиңди сүйгөндүк бул улутчулдук эмес, башканы кемситкендик эмес. Болгону тил бул моюндагы аманат. Атаң билгендин жарымын сен билбейсиң, сен билгендин жарымын балаң билбейт, ошентип. Мурда гүлдөрдү бирден айтат элек. Туурабы? Гүлдүн бул кызгалдак, бул жоогазын, бул байчечек. Биздин бабалар баардык гүлдөрдү билген. Азыр 3-4 эле гүлдөрдү билип калдык. Дарактар деп коесуң, бирок шилбе өзүнчө, долон өзүнчө, тал өзүнчө, терек өзүнчө, кайың өзүнчө, ошолорду билбей калдык. Суранам, тил үйрөнөлүчү. Япондордун бир өзгөчөлүгү орто кылымдагы тилинде үйрөтөт. Кытайга барганда көрөсүңөр, тилге мамилени, маданиятка мамилени. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, аман-эсен барып келгиле. Чоң рахмат. Бирок бул китепте тиякта турат. Мен деле кол коюп берип берейин. Китепти алганча кел депсиңер, макул, алганча келдим. Анан экинчиси Азиянын арыстаны. Бул ким жөнүндө Азиянын арыстаны? Колду мындай баарын көтөргүлөчү. Ким жөнүндө баарын, ким эгерде колун көтөрбөсө ылайым эле. Эгер колун көтөрбөсө ылайым эле, азыр мен колду мындай кылып туруп тескери батып берип койм, ана. Ким жөнүндө экен?
мен жөнүндө деп айткыла. Бирде кедеш эле биз деп айтат да. Биз деген жоопкерчиликтен сени куткарып ийет да. Кийин мен деп биз деп баягында кол көтөрдүң эле сен айтасың. Мен биз дегенбиз тигине айткам деп айтасың. Ошого айтат элем сен жөнүндө. Азыр айтып берейинби? Кенен ташта бойлорду, кере басып бойлорду, сыймык менен жүрөлү, Азиянын Кыргызстан деген арстаны ойгонду. Сен жөнүндө экен? Арстан сенсиң. Экинчи китеп ушул. Үчүнчү китеп сен шаштырып атасың да, окуй беремби? Бир ырында окуп берип коеюнбу? Мен да университетте мугалим болгом. Кымбат сөздөр булар. Баягы бул жактан келип алып, мылтык тургандай да. Тамашалап атам. Тамаша. Студентиме деген бир ыр. Мен ыр жазып келгиле. Эс тутум болот. Бирок айтып берсең сөзүң даамдуу болот. Мен өкүнгөнүм үйлөнүп алып барсам болмок экен Японияга. Эмне себептен дегенде эркек унутуп калат экен, аял унутпайт экен. Азыр үйлөнүп баргандардын аялдары менен жолугуп отурсам мындай жолукканыбызда алар деталь нерседе Акаш көпүрөсүндө, баягында магазинде, Uniqlo'нун ичиндеги мындай материалдар менен тигилген көйнөктөр эсиңде барбы? Баардыгын. А мен Япония анча нерселерин эсимде калып түшүмдөй болду. Ошон үчүн ал жакта жүрүп үйлөнүп алсаңар, жакшылыкты бөлүшсөң эки эсе көбөйөт, кыйынчылыкты бөлүшсөң эки эсе азаят. Коркпо үйлөнө бер. Атаң эрте дей берет, апаң шашпа дей берет. Өлүмдөн башкасынын эртеси жакшы. Акылбек Жапаров деле 17 жашта үйлөнгөн экен. Акыры премьер-министр болду. Болбосо күнөөгө батып кетесиң, көз сактай албай каласың, напсыны сактай албай каласың. Ал жакта напсынын өлкөлөрү. Эгерде жолдон чыгып кетсең, бузулуп кетсең, барганың бир тыйын. Кудай имандан ажыратпасын, күнөөдөн сактасын. Ошондо университетте мугалим болуп жүргөндө студенттериме ушундай бир ырнагам да. Студентиме деген ыр. Бул силерге да арналат. Ар бириң мага деп уккула. Билим бул дөшалардын күчүн алат, каптаган калың жоонун үшүн алат. Муютуп келбес кежирлерди жошутуп, азолордун тилин табат. Алыска сапар алсаң атың болот, өрдөсөң өйдөлөсөң шатың болот. Ааламды алаканга салар билим, андыктан алыс сага жакын болот. Майышып майтарылсаң кайрат болот, азосуң кайраганга айбат болот. Сүргөсүр кошуп көрккө көрк уролуп, колуңда желбиреген байрак болот. Алсырап азган кезде кубат болот, суу тилеп соолуганда булак болот, жалгыздык жанга батып кыйнаганда жаныңдан карыш жылбай ынак болот. Деңизден өтөм десең кеме болот, чөл кетсең күндөн тоскон сере болот, мүлкүңө арам колун сунгандарды билгизбей байлап алар желе болот. Кезинде алтын акча малың табат, дүйнө үй-жай мүлкүң наның табат, оюнга көп кызыкпай оку досум, билими игиликтин шаарын салат. Ушул силерге ардаган элем. Анан бул китепте ошол жерде турат. Анан Иесте кайткан роза деген дагы китеп турат. Бул сыртындагы эле бир сөздү айтып коеюн. Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү. Сен Кудайдан сүйүү сураба, бакыт сура. Канча сүйүүлөр бар, адамдар бири-бирине жеткен, бирок бактысы сүйүү. Ошон үчүн бакыт сура, бакыттын ичинде сүйүү да бар, оомат да бар, дөөлөт да бар, ден соолук дагы бар. Анан эң аягындагы тилегим, адам сапарда жүргөндөгү дуа тилектери кабыл болот. Өзүңөргө өмүр тилегиле, кең келечек тилегиле, бакыт тилегиле, өзүңөргө биринчи тилегиле, ырыскы тилегиле, ийгилик тилегиле, ачык жол тилегиле. Андан кийин ата энеге, бир туугандарга, элге, журтка, арасында бир адамды унутпагыла. Ал адамдын аты Кадырбеков Нуржигит. Мен сөзүмө туруп, тиги четте отурган эжекебизди, аябай мындай көз айнекчен, көз айнек ушундай жарашат экен. Сизди чакырыпмын. Аты жөнүңүз ким? Элнура. Апе, отом, мен аялымын аты Элнура. Мен дагы закодированный код менен Элнура айымга деп коеюн. Аллах Таала береке, оомат, дөөлөт берсин. Автор. Калганыңыздарга жактап айтып берейин. Чоң рахмат. Буларды алып аласыз. Аябай тәзим этебиз.